Мөңгүлөрдүн баардыгы ушу климаттын айынан, аба ырайынын айынан ээрип атат бүт дүйнөдө. Экинчисинен мынтип айта элем да. Лысый Давыдов. Мен албетте бүт кагаздарды карайм. Эксперттердин, илимпоздордун эмелери бар. Мен даже керек болсо эски бир даналарды көтөрдүм, маалыматтарды. Каталог Ледников СССР деген бар экен. Кыргызстанда 6771 мөңгү бар. 6771 мөңгү. Бул мыйзам ушу 6771 мөңгүнүн экөөсүнүн эле тиешеси бар. Эки мөңгү тең 23 жыл мурун башталган, жайланып. Ошол кезде эмнеге эч ким кың дебейт. Ошол кезде эле мисалы бакылдап атканбыз, накты оппозиция. Бирок албетте мен бардыгын карап чыгам, анан кийин кол коем. Но мен силерге айтайын мындай. Қазір эки мөңгү 6771 мөңгүнүн ичиндеги эки мөңгү курткан жакмын мени. Мени ошол кумтордо эгер болбосоңор барып көрүлө. Гилтейген мындай көл деп айта албайм, бир көлчүк деп айта албайсың да. Гилтейген бир жанагы калдыктарды чогулткан кички бир көл деп койсок болот да, турат да. Шондуктан центераны иштетпесек, центеранын эптеп байлап койбосок, ошол жерге тазалап кеткиле деп. Ошол калдыктар кетсе ылдыйгөстөй, анда ошондо кыйынчылык болот. А бул раскачка болуп атканы сеттерде. Мен аны билип атам. Башка бир шылтоо жок да.